Мындай үндөр ар тараптан угулуп турат. Анткени аскердеги ок атуу талаада кезектеги машыгуу жүрүп жатат. Бүгүнкү чыгарылышыбыз мекен үчүн жанын аябоого ант берип, курал кармап, мырзалардан кем калышпай өз милдетин аткарып жүргөн аскер айым тууралуу болот. Аскердик унаадан биринчи болуп түшкөн Гүлчехра Абдрахманова Көнүгүү таласына өзү менен бирге 7 айым чогуу келишти. Бул машыгуу каарманыбыз үчүн мүмкүнчүлүк жаратууда. Анткени кесипке жаңыдан аралашып келе жаткан кыздарга билгендерин үйрөткөнчө тажрыйба арттырып алат. Ок атууга жөнөөрүн алдында биз ушундай коопсуз чараларын жеткирүү ведомствосуна кол коюп чыгабыз баарыбыз. Ар кандай кырсык окуялардан алыс болуш үчүн ар бирибиз милдеттүүбүз. Түстөр. Биринчи ок атуу көнүгүүсү. Жолдош улуг лейтенант Кенже сержант Абдрахманов ок алууга келди. Ат жалында шамалдай ойнобосо, ала тоого жүрөгүн толгобосо, ата журттун эртеңин ойлобосо, андай жигит мырзас эмес кыргызымдын. Андай жигит мырзас эмес кыргызымдын. Кылыч болуп душманга чабылбаса, сен дегенде селе каптап агылбаса. Чындыгында айымдар үчүн ок атуудан сырткары ушул кийимдерди да көтөрүп жүрүү абдан оор экен. Шаго марш. Мына азыр эми биз жанагы ок атуу көнүгүүлөрдү аяктап бүтүп, азыр биз сборка оружияга баратабыз. Ушул аба ырайга да карабай, жаан болобу, кар болобу, ага карабай келе беребиз ок атуу көнүгүүгө таласына. Тег эле айырмабыз жок. Бирдей баары көнүгүүлөр жасайбыз. Айырмабыз то, что биз аял, алар эркек. Гүлчехра Абдрахманованын айтканында жөнү бар эле. Жамгыр жаап туруп алды, бирок машыгуу үзгүлтүккө учурабайт. Аял зат 40 жаны бар дегендей, биз любой жумушка, любой немелерге бат эле үйрөнүп кеткенбиз. Медицина момунда отуруп, бияка сал өзүңдүкүн. Жумуш оор, бирок ага карабай биз баарына чыдамдуубуз. Эми ата мекен үчүн ант бергенбиз. Бул иш аябай кыйын иш. Өзүңүздөр деле анча-мынча нерсени байкап көрүп не болуп калдыңыздар. Поэтому бул ишке анча-мынча кыздардын деле көпчүлүгү келе бербейт да. Бирок келгенде дагы биз отбор болгондо да мындай бир сыйра беседадан өтөт да. Ошол беседа өткөндө деле стойкий мындай өзүнө ишенген кыздар келип иштейт да. Себеби дегенде бул жерде аял киши теңме-тең эле биз менен эле чогуу чуркаш керек, биз менен чогуу курал көтөрүш керек, биз менен чогуу атыш керек. Биз менен чогуу эле стройдо туруш керек, шагать этиш керек, строевой подготовка менен заниматься этиш керек. После обедтен кийинки убактарда бизде физический культура менен заниматься этиш керек. Ошон үчүн аял кишиге бул неме оорураак го деп ойлойм да бир жагынан. Каарманыбыз Гүлчехра Абдрахманова 92-803 аскер бөлүгүндө мобилизация бөлүмүнүн иш жүргүзүүчүсү болуп 6 жылдан бери иштейт. Чакан бирок жупуну каана. Мында эң керектүү буюмдар гана жайгаштырылган. Сыналгы, үн алгы, шашылыш чакырууга жөнөгөндө көтөрчү жүк баштыгы жана документтер турчу шкаф. Жусуп Баласаган атындагы ошол университетте Бишкекте окуп, юрист деген кесипти алганмын. Кийин мен Кара Суунун прокуратурасына жумушка кирип, ал жерде иштеп, кийин Кара Сууда май завод бар эле. Май заводдун юристи болуп иштедим. Атам өзү аскер кызматчысы болгон үчүн анан ушул аскер кызматчысы деп форма кийүү бул өзүнчө мага бир кандай десем мындай жетишкен ийгилигим мындай сыймыктанып, мындай суктанып жүрчү элем да кыздар форма кийип жүргөндө. Анан акыры ушул кесипке болдум. Ушул аскер кызматчысы болууга жетиштим да. Жашоодо эмнеден кыйналасыз? Анан кайсы адистерден эмне жөнүндө өзүңүзгө кеңеш алгыңыз келет? Өргүүгө чыккан мезгилде, курортторго барганда кандай льготалар бар мына аскер кызматчыларына? Анан же болбосо пенсияга чыккан учурда, пенсияга чыккан учурда дагы кандай бизге пенсионерлерге кандай льгота болот? Өкмөт жактан, правительство жактанчы?
Анан дагы кандай көп кыймыл аракетибиз, көп немелерибиз ушул аксаганыбыз юрист да. Юристтен көбүрөөк кеңеш алсак жакшы болот. Аскер кызматкерлерге мамлекеттин тарабынан аларга көп льготалар көрүлгөн да. Социалдык тараптан да льготалары бар. Андан тышкары аскерде турган адамдар алар коомдук транспортто акысыз жүргөн убакыты бар. Таксиден тышкары любой коомдук транспортто акысыз жүрүшөт. Андан тышкары аларга денежное вещевое удовольствие деген нерселер бар, алар дагы камсыздалат. Вещевое удовольствие натура менен берилбесе, анда акча түрдө берилет. Андан тышкары аскер кызматта турган адамдарга жер алууга же үй алууга аларга көбүрөөк льготалар көрсөтүлгөн. По выслуге лет алар аскерде көп жылдан бери кызматта турушса, анда аларга кызматтык үй бергенден кийин алар приватизация кылып өзүнө өткөзө алса болот. Аскер кызматкерлер 45 чыккандан кийин алар пенсия чыкса болот. Бирок анын ичинде 20 жылдык страховой стаж болуш керек. Андан тышкары 10 жыл алар именно кызматта туруш керек. Пенсияны эсептегенде эми кызматты кайсыл жерде өткөн, кызматы жашоо оор болгон жерде өтсө, анда льготалар да көбүрөөк болот, пенсиясы да көбүрөөк болот да. Түштөнүүгө берилген 3 саат аралыгында Гүлчехраим үйүндө. Азыр эми 23 майрам болгон үчүн мен бир ата мекен коргоочулардын күнүнө байланыштуу салат жасап берейин деп турам. Булга салаттын аты желек. Желек деген салатка эмнелер кетет? Жана эле жүгөрү, жумуртка, колбаса, бадыран, майонез жана болгарский. Бадырынды эки башыдан алып, ортодон бөлөбүз. Анын монун ичиндегисини кесип алабыз. Салатымыз да даяр болду. Эми где-то бир 10-15 мүнөт тыныгып турсун. Так, Алия, Абос, кана келгилечи. Азыр бизге конок келет, Айшенең келет. Биз Кара Жорго бийини Айшенеңдерге тартуулап беребиз. Кана кийинеличи. Мен красавицам, эси көп менин кызым. Сонун бийлер берет азыр. Келчи балам. Жумушта чарчаганын унуттурган бар дүйнөсү ушул эки баласы. Кызым менен баламды боюмда барында жанагы ок атуу машыгууларга да барып жүргөнбүз. Анан ошого байланыштуу жанагы эненин курсагында эле бала тарбиялат дегендей экөө укмуш аябай мындай шустрый да. Анан ушинтип балам автоматтарды атам деп аябай кызыгат. Ата мекенди коргоймун деп. Мына эми биздин 23 мекен коргоочулардын күнүнө желек деген салатыбыз дагы даяр болду. Айшенеңер келиптир, кана бир бийле бересиздерби? Кара Жоргого кана тургулачы балдарым. Эми жумуштан келгенден кийин чарчап келесиң,
чарчап келгенде үй бүлөңү көргөндө, бала чакаңы айланасында отурганыңда жеңилдейсиң, эс аласың. Балдарым арганда ырларын айтат, бийлейт, тапшырмаларын сураймын. Досторум, курбуларым келет. Ушулар жакын адамдарым көрүп, чарчаганымда билбей калам да. Келгиле алыңыздар. Эми жумушта билесиңер го, барганда ал жерден досту табып, тууганды табып, коллектив деген чоң нерсе. Ал жерден жердеш болобуз, бир туугандай болобуз кээде сырдаштай болобуз, бирибирдин өзүнүн ойлорубузду айтабыз, бирибирден акыл ой сурайбыз дегенде, анан кээде жумуштан чарчап келип, кайра биригип, үйдөгү иштерди бирге алып кетебиз. Анан кээде эми аскер жумушту билесиңер да. Кээде түнү келишке туура келет, кээде түнү менен калып калышка туура келет. Анан балдардын баарын бирге топтоп коюп да жумушка барган күндөрүбүз болот да биздинчи. Абоз эле мен жумушка кеттим. Эми шоктонбой, жакшына болуп, карындашын карап отургун. Макул, мейли, давайте. Тезирээк келин. Макул, мейли. Токтодук, алдык. Эки кесипке дагы бирөө кошулду. Кесиптештердин айтымында Гүлчехра Абибулаевна вальска мыкты түшөт. Бөлүмдөр ортосунда уюштурулган конкурстарда анын жааматы бир нече жолу ийгиликке жетишиптир. Ушул бийибизди офицерский вальс деп коет. Буну биз аскер таланттарына ушинтип даярданабыз. Бул эже постоянно алдыда жүрөт. Биздин женсовет болуп эсептелинет өзү. Себеби бүт нерселерди уюштуруп, жакшы ошону уюштурган жактары бар бул эженин. Анан конкурстарга, бүт нерселерге, даже частьтагы, например, немелер болсо, например, солдаттар менен сүйлөшүү же чогулуштар болсо, ошолорду обязательно сонун алып барып, түшүндүрүп солдаттарга, например, аскердик ант деген эмне темасы болсо, ошо боюнча түшүндүрүп, аябай жакшы деңгээлде жеткирет. Армияга келем деген кыздардыга менин кеңешим кандай десем, эми бул жанагы моралдык жактан мындай устойчивый болуш керек. Бул жумушта аял заттын 40 жаны бар дегенде ушул аскер кызматысын дагы өткөрсө, башынан өтсө, бул андан да мындай күчтүү болот да. Жумушка тың болот, турмушка тың болот. Турмушта мындай жакшы, жаман сапаттардан өтүп кетет да. Берүүбүздү жыйынтыктардан алдын каарманыбыз эмгектенген 92-803 аскер бөлүгүнүн куттуктоосуна орун беребиз. Урматтуу мекен сакчылары, бүгүнкү 23 февраль улуу ата мекендик коргоочулардын күнү менен өзүмдүн атыман, жааматым атынан жана үй бүлөм атынан чын жүрөктөн куттуктаймын. Сиздерге чын ден соолук, бакыт таалай, биримдикти, кайраттуулукту, достукту, тынчтыкты каалаймын. Ура! 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 Түздөн. Өстөр. Алдыга карай кадам. Да.